кийип өзүнүн боюн көтөрсө, өзүн улуу сезсе, же болбосо текеберленсе баскан. Сүйлөгөндө деле текеберленген бар, жегенде деле, кийингенде деле. Кээ бир адамдар мисалы бул жерде баскан деле, демек текеберленсе. Ушу текебер адамга Аллага эртеге жолукканда Алла наразы болуп жолугат. Ошон үчүн иншалла карап туруп, мына тарбия, урматтуу жаштар, урматтуу спортсмендер, урматтуу күчү денесине батпагандар жөн эле басып. Кудай берген лебал эле басып, башкаларды чачып бере тургандай, дуалды аңтарып бере тургандай эмес, жерди тешип бере тургандай эмес, жөнөкөй эле басып, колдорду ордуна коюп эле, буттарды жакшынакай коюп эле, так. Андай мына мындай текеберлик көрсөткөн Аллага жакпайт. Биз эмнебизге текеберленебиз? Бир тамчы судан жаралсак, эки нажас жерден чыксак, атаныкынан кийин эненикинен текеберлик кылганга кийим коюптур бизге. Текеберлик ал шайтанга жарашат. Шайтан onu алды да, эми ошодон талашпай эле койду. Ал дозокко барат ошо менен. Улуулук, текеберлик, улуулук Аллага таанды. Алла айткан: "Ал-кибрия ва ридаи". Бул меники деген. Мен жамынчы менен меники деген. Ким талашса талкалайм. Алла Таалага ал айып эмес, Алла улуу да. Пендеге айып бул. Бизге, сизге жарашпайт. Ошон үчүн биздин сүйлөгөнүбүздө, кийингенибизде, жегенибизде, мамилебизде, бирибизге болгон мамилебизде текеберлик жыттанбасын да, көрүнбөсүн да. Текеберлик не десе турган эки нерсени айт. Акыйкаттан жүз үйүрү, башкаларды кемсин. Текеберлик. Батарул хак гомтун нас. Гомтун нас. Адамдарды кемсинтүү. Төмөн көрүү. Өзүн боюн көтөрүү. Мына текеберлик. Биринчиси. Экинчиси батарул хак, акыйкаттан жүз үйүрүү. Kur'an hakikat, Allah hakikat, peygamber hakikat, ne koyacak? Жүз үйүргөн.